Саламатсыздарбы, жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучулары, бүгүн дагы бизге 39 жаштагы Эленора аттуу айым жардам сурап кайрылган. Себеби азыркы учурда ал өзү дагы себебин билбейт, эч кандай баса албай, төшөктө июль айынан бери дал ушул жерде баш калкалап жаткан учуру. Себеби алардын жашаган жери дагы жок болгондуктан жолдошу иштебестен Эленора айымды карап отурганга мажбур болуп жаткан учуру. Бүгүн дагы биз жөн турбастан дал ушул жерге келип, Эленора айымдын акыбалы менен таанышалы деп келдик. Бир 1983 жылы 14 июнда жарык дүнүйгө келгем. Балалык кезим ташнакай эле өткөн. Студент да болгом. Студенттик күндөрдү да баштан өткөргөнбүз. Анан турмуш курдук дегендей. Турмуш куруп, көптөгөн жакшы жаман нерселер дагы башыбыздан өттү. Эми ошо сиздерге кайрылуубуздун себеби дагы ооруга туш болуп, ошол себептен кайрылып отурабыз. Кандай десем, мен өзүм да түшүнбөй калдым бул оорунучу, кандай башыма келип калган. Жашнакай эле басып, жашнакай эле иштеп, эле катары жүргөм. Көп эле аракет кылдым, бирок колдон келе алган жок такырчы. Басайын десең баса албайм. Баягы баскан адамды басып жүргөн кезиңде жумушка алышат. Баспай калсаң, эч кимге деле мындай кереги жокту өзүң сезип калат экенсиң. Анын үстүнө ошо жата берип, ой жей берди, стресске аябай кабылып калдым да. Анан Азыркы тапта такыр баса албайсыз. Азыркы убакта жок, баса албайм. А бул эмнеден келип чыккан экен? Ошол дарыгерлерге барып өзүңүздү текшерилип көрдүңүзбү же барган жоксузбу? Дарыгерлерге жок, кайрылган жокпуз. Кайрылган жокпуз. Болгону жанагы үй бүлөлүк врачтар. Ошол жактан келип карап эле текшерип кетишкен, андан башка кайрылган эмеспиз. А эмне себептен кайрылган жоксуздар эжем? Ден соолугуң, жаның ооруп атса, бардык нерсеге даяр болот эмессиңби? Шарт жок болуп калды. Шартыбыз жок болуп калды, ошол себептен кайрылган эмеспиз. Азыр эми дал ушул бул контейнер эле окшойт, аябай суук экен чындыгында. Бул жерде мындай чечинип отуруу мүмкүн эмес. Бирок ушул жерде сиз эки балаңыз менен, жолдошуңуз менен баш калкалап жаткан учуруңуз. Анан жолдошуңуз эмне жумушта иштейт, жашаган жериңиздер жок беле, ошол боюнча айтып берсеңизчи. Жолдошумдун баягы разнорабочий, алган билими деле жок. Өзү негизи баягы груз деп коет эмеспи, грузчик, темир ташып иштейт. Ал кыштын күнү кээде болсо болот, болбосо жок. Ала жок, мени караганга туура болуп, ошо мени карап отурат азыр. Анткени мен баса албаганыма байланыштуу туалетага бара албайм.
Ошол себептен мени караганга байланыштуу болуп менин жанымда жүрөт. Бул жерге кимдер алып келди сиздерди? Өзүңүздүн ата энеңиз тууралуу айтып берсеңиз. Бир туугандар барбы? Мына каралашып турган. Өзүмдүн жеке бир туугандарым жок. Менин өзүмдүн папамдын карындаштары каралашкан. Дагы ошо. Ата энеңиз? Ата энем жок. Мындай кененирээк айтып берсеңиз. Ата энеңиз эмне болгон? Ошол боюнча. Папамды мен өзүм көргөн эмесмин. Өзүм милиция кызматкери болуп иштеп жүрүп авариядан каза болгон. Мамам болсо ошо папам каза болгондон кийин башка бүлөгө турмушка чыгып кеттилер. Дагы айта турган болсом, ошо бир үйдүн жалгыз баласынан калган жалгыз кызмын. Ошондо сиз кимдин колунда чоңойгонсуз? Мен чоң атам менен чоң энемдин колунда чоңойгом. Чоң атам менен чоң энемдин колунда чоңойгом. Ошол кишилер мени ошо 2 айлык кезимде алып калып багып, чоңойтушуп, окутушуп, жогорку билим алып, эл катары окугам, окуу жайым бүткөн, жогорку окуу жайым. Иштедим, өз кесибим боюнча иштедим. Кесибиңиз эмне эле? Кесибим эколог. Эколог кошумча кесиптеги менеджер. Анан ошол кесип боюнча дагы баягы өз кесибим боюнча дагы иштей алган жокмун, бирок мугалим болуп иштедим. География сабагынан сабак берип. Анан баягы турмуштун өйдө ылдый жактары болот экен. Балдар менен үйгө отуруп калган күндөр болду. Жумуш жок болуп калыпчы. Жумушка же болбосо барайын десең, орун жок болуп калат. Без содержания алганда. Азыр эми атамдын бир тууган карындаштары бар деп калдыңыз. Алар азыркы учурда сиздин ушинтип төшөктө жатканыңызды билеби? Билишет. Мына билип туруп ушул жерге алып келип, же болбосо ушул жака келбей атышабы азыр? Жок, алар деле колдорунан келген жардамды берди. Бирок ал дагы жетиштик болуп калат экен. Колунан келген жардамдарын беришти. Улам эле келе деп сурай албайт экенсиң. Алардын да өз жашоосу, өзүнүн неси бар да. Ошон үчүн баягы турмушка чыккандан кийин Түркүн жактан деле көп үмүт албай калат экенсиң. Кайын журттарыңызчы? Кайын журттарым көлдө турушат алар. Биякта болсо жолдошумдун карындаштары турат. Алар болсо бирөөсү өзүлөрүнүн үйүндө балдары менен, бирөөсү болсо ал деле ушу мага окшоп квартирада. Өзүнүн жалгыз кызы бар, ошол жакта турушат жолдошу менен. Алар деле анда санда келип сурап турушат. Бул жака келгениңиздер канча убакыт болду? Бул жака келгем себеби мына жолдошум айтып кеткендей, июнь айынан бери. Баспай калдыңыз? Баспай калдым. Көп эле тырышып, жөргөлөп, эметип көрдүм, бирок жыйынтык болгон жок. Бул жака качан келдиңиздер? Жайында дедим го, жайында. Июльдан баштап ушул жердесиздер. Билишибиз боюнча дал ушул жерден азыркы учурда чыккыла деп жаткан учур экен, э? Ооба. Мындан ары бияктан чыккандан кийин эми квартиралар деле албайт да. Себеп дегенде орукчан экен, деши мүмкүн. Баспайт экен деши мүмкүн. Биз ала албайбыз деп айтышы да мүмкүн да, ошон үчүн. Эмне кыларымды деле билбей калдым мен. Чындыгындачы. Кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, дагы каяктан барып лечение алыш керек, кимден жардам сураш керек. Ой мындай бир жерде эмес да. Уйгу-туйгу. Көп баягы жатып калган адамдын башына, оюна көп нерселер келе берет экен. Мынтип мага окшоп жатып, мага окшоп ооруган адам, баягы жан дүйнөсү ооруган адам түшүнбөсө, мындай соо жүргөн адам
туура кабыл алышы мүмкүн, туура эмес да кабыл алышы мүмкүн. Ошон үчүн айла жоктон да силерге кайрылганым себеби ушул. Баягы эже басып жүрүп эле, сонун жүрүп эле анан бир убакта баспай калганда эмне, кандай ошол учурдагы эмоциялар? Мен айтам шок болуп калдым. Эмне бул депчи, турайын десең тура албайсың, турайын десең эле тура албайсың. Ошондон кийин өзүмдү таштап салдым, аябай таштап салдым. Баягы жолдошум көрүп отурат да маңдайымда. Артап кеттиң дейт, аябай артап кеттиң, кичине толураак элең, томпоюп турчу элең, мурдагыдай көңүлүң жок эч нерсеге, арт тескери карап эле жатасың дер. Анда санда кыңылдап ырдап да калчумун, ырдабай да калдым. Кээде ыр жазып да калчумун, ал ырларым да токтоду. Тамак аштан кандай атасыздар эми? Тамак ашты эми ошо жолдошум айтыптын го мени карап эметип атат депчи. Анан айла жок, кээде магазинге карызга түшүп, болбой, такыр болбой калган учурдачы, карызга түшүп алып келет. Анан ага карыз болуп калабыз, кайра сурагандан тартынат экенсиң. Ошол. Азыр карап турсам эже төшөнчүңүздөр деле жок экен. Анан буга чейинки колдонгон буюмдарыңыздар каякта азыр эми? Балдар каяка жатып атат мисалы үчүн? Мурунку колдонулган буюмдар ушу жашап кеткен квартирабызда калды. Анын баарын бияка алып келе албайсың да. Анын баары эле баягы эле акчага, гендирде кескен акчага такалат. Алыс жол мына шаардан. Шаардын чет жолу атат. Дагы эмне дей алам эми? Ошо болгон керектүү нерселер, колго тийген нерселерди эле күнүмдүк ошолор биле алам, башка бияка батпайт элем. Бул жак бекерби? Бул жак жашаган жерин ошо неметкени бекер. Могу лечениясына акча көбүрөөк кетет экен чындыгында. Канча төлөп атасыздар? Ийне алып атасыздар, ийне саячат да? Жанагы Кытайдын медициналык немеси бар эмеспи, ийне, иглотерапия деп, ошонусун алабыз. Эже азыр эми ушул врачтарга барып көрүнүү үчүн такыр азыркы учурда шартыңыз жок экен. Жалпы көрүп жаткан көрөрмандарга кайрылуу жасайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу окурмандар, көрүп аткан көрүүчүлөр, кыргыз эли менен жалпы. Кайрылуумдун себеби ушу ооруганыма байланыштуу муктаж болгон үчүн кайрылууга туура келип атат. Бул жашаган, жаткан жерим дагы аябай суук. Кыштын күнү болсо өзү балдарым дагы сабагынан калып атат. Жатканга, отурганга мүмкүнчүлүк жок да бу жердечи. Себеп дегенде кечинде аябай суук болуп атат. Шарт жок да. Ошо силерден эгерде мени туура түшүнүп, туура кабыл алган жарандар болсо, жардам, кичине болсо дагы жардам берип коюңуздарды суранат элем да. Баягы жашынакай басып жүргөндөн кийин монтип жатып калган мен үчүн аябай шок болуп, стресс болгонго дуушар болуп, анан басып жүргөн адамдарды көрүп мен деле ушинтип басып жүрчү элем деп карап калам. Дагы эл катары баскым келет, иштегим келет. Дагы эмне дей алам эми? Балдарымдын келечегин ойлогондо аябай жаман акыбалда калып калып атам да, эгер такыр өмүр бою баспай калсам эмне болот булардын келечеги деп. Чындыгында оор эле экен монтип төшөктө жатып калганчы. Мен эч кимге ушундай ооруну каалабайм. Эч кимге каалабайм. Мынакей достор, азыркы учурда Эленор айымдын жашап жаткан бөлмөсү эч кандай дубалдан эмес, жылуу жумшак жер эмес, дал ушундай жалпыбыз жакшы билген темирден жасалган контейнердин ичинде жашап жаткан учуру өзүңүздөр көргөндөй бул жакта тамак ашы деле жок, атайын
бир аз өзүнө керектүү гана буюмдар менен. Ал эми ушундай сырттагы суукта да ушундай темир бөлмөнүн ичинде жатыш кандай экенин өзүңүз дагы элестетип көрүңүз. Келиңиз, бир туугандар дагы ушул эжекебиздин жакшы болуп кетишине, биз катары басып кетишине жардам кылып кол суналы. Баардыгыбыз биргеликте бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак дагы ушул эжекебиз сөзсүз түрдө басып эртеңки күнү балдарына бактылуу балалык тартуулайт деген ойдобуз.